Эл аралык издөөдө жүргөн мурдагы башчы Райымбек Матраимов кармалды. Улуттук коопсуздук кызматы кече 25 мартта аны Азербайжан Республикасынан кармап Кыргызстанга алып келди. Аны менен бирге бир туугандары Тилек, Руслан жана Исламбек Матраимовдор да алынып келинген. Райым миллион же коррупционер атынган мурдагы башчыга карата эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу кирешелерди адалдоо беренелери боюнча кылмыш иши ачылып, учурда тергөө иштери уланууда. Эми кармап келгени абдан туура болду. Анын үстүнө ушунчалык тез ыкчам иш менен кармалып келгени абдан жакшы болду. Себеби элдин арасында көп ар кандай сөздөр болуп аткан, муну кармай албайт, бул качып кетет, анан сатып алат дегенчи. Ошонун баары азыр четке кагылып абдан жакшы резонанс болуп атат. Элдин оюн, пикирин 90-80% баардыгын туура кылды деп атат. УКМКнын буга чейинки ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө Райымбек Матраимовдун Кыргызстандын жетекчилигине кол салууга даярданып жаткан Азербайжандан келген трансулуттук уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен байланышы бар экендигин аныктаган. Анын негизинде өлкө аймагынан Азербайжандан келген уюшкан кылмыштуу топтун 5 мүчөсү кармалган болчу. Жанагы көрүп атабыз да, бир киллерлерди жиберип, ушу бийликти алуу кандай болсо да кайрадан бийликти алып, мурунку эле душман болуп жүргөндөр бири-бирин. Ушул миллион болуп кеткен деп, ошол экин алып чыккандар менен кайрадан биригип, эми карабайсыңар, бийлик үчүн душмандар менен кайрадан биригип, булардын бир эле максаты ошо эптеп бийликке жетиш керек, баягы нерсесин улантыш керек болуп атат да. Буга кылган, өзүнө кылган баягы жоопкерчиликке тартуу маселесинен качып, ошону өлтүрткөнгө аракет кылган, мындай айтканда айванчылык. Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Мындан ары мамлекетте Көлбаев деген мафия болбойт. Мындан ары мамлекетте Райым Матраимов деген мафия болбойт. Райымбек Матраимов буга чейин саясатка аралашпаса да кадимкидей таасири билинип турган анын мамлекеттик чиновник, депутаттар менен тыгыз байланышы саясаттагы таасирдүү салмагын далилдеп турат. Матраимовдун түзгөн көмүскө схемалары боюнча эл аралык журналисттерге чейин иликтөөлөрдү жасашкан. Ал камчы Көлбаев менен катар АКШнын Магнитск глобалдык тизмесине да кирген. Ал эми октябрда бийликке келгендерге Райым камалабы деген суроо кабыргасынан коюлуп, анын камалаары убадаланган эле. Анан Райым миллион кетсин деген бул талап болгон. Ошондо президент азыр жаңы болуп аткан Садыр Нуркожоевич элге сөз берген. Кудайым буйрса Райым миллионго да жетебиз. Райым миллион камалат деген. Президент эмнени айтса ошонун баарын аткарып келатат. Кудайым буйрса мына ар бир кыргыз элине мындай жакшылык кылып өнүгүү болот деп атабы, ошого жетебиз. Мына айтканын баарын кылып келатат. Буга чейинки бийлик башындагылар Матраимовдорду камамак тургай, аларга каршы сөз айтууга да ашкан эмес. Элдин рызкысына кол салгандыгы үчүн учурдагы бийликтин саясий эрки жетип, өз өмүрлөрүн тобокелге салуусу менен ишке ашууда. Мурдараак 2 миллиард бюджетке төгүп, миллиондогон мүлктөрү мамлекетке өттү. Түзгөн коррупциялык схемалар жоюлду. Мурдагыдай эле товардын көлөмү, бажы ставкалары менен бажылык жыйымдар 2-3 эсеге өстү. Демек ортодогу айырма каражаттардын баары жеке жактардын чөнтөгүнө түшүп турган. Азыралар мамлекеттик казынага түшүүдө. Президент өзү чакырып алып, тынч жүр, кийлигишпе саясатка, же болбосо башка криминалдар менен аралашпа деп айтты. Андан Ташиев айтты. Баары бир өзүнүн билгендигин кылып, бул кыргызча мындай оройрак айтканда көпкөндүк кылды да. Азыркы кармалып аткандыгы болсо, мына өздөрү тынч тура албады. Бийлик деген азыр деген бардык жерде колу буту узун дегенде азыр улуттук коопсуздук кандай иштеп атат көрүп атпайсызбы? Ошон үчүн бул калгандарга да сабак болот да. Мына мисал үчүн айкөлдүк кылып, менин оюмча бардыгын айкөлдүк кылды. Бир эмес 2ден 3төн жолу эскертип чыгарды. Камалгандарды 3 чыгарды. Чыгарса эле чыгып алып эле кайра мындай кылат экен да. Менин оюмча бардыгына мына президент 1ден эмес 2ден. Ошол кээ бирөөлөр акылдуу мындай сөз уккан эртеңки мындай адамдар бир эле жолу эскертип берип чыгаргандан кийин оңолуп кетип атышат да. Мурунку көнүп алгандар болсо жок, кайрадан эптеп баягы кылышыбыз керек деп атат да. Анан бийлик карап отуруш керекпи? Кайдан болсо да, жердин түбүнөн болсо дагы таап келип туруп, мына өздөрүнүн мыйзамдуу чараларын көрүп атат. Бул абдан туура эле нерсе.
Матраимовдордун издөөдө жүргөн жеринин экстрадицияланышы бийликтегилердин коррупция менен күрөшүүдөгү чечкиндүүлүгүн көрсөтүүдө. Учурда ар кандай кылмыштуулук жана коррупция менен аеосуз күрөш мамлекеттин стабилдүүлүгүн камсыздай алды. Анын арты менен чет элдик инвесторлордун ишеними бекемделүүдө. Нурзада Сыдыкова, Ариет Абдылдаев, Регион, Бишкек.